компанияның 0,025% акциясын сатып алыш үшін білесіздер қанша ақша? А bu yerде бізде 29 миллион акционер қылып қойып атпайбы? Азыр мына менеджер статусынан жоғарқылар бүт мировой өтіп отқан обороттан bir bölігін алышады. Бұлардың пенсиясы бар еще. Düşünürdür. Bir yerde накопительный оборот, накопительный кетеді. Накопительный егерде жиналып, секен қыурағандар деле, мына ташбақан менеп қыурасаң деле, bir жылда топталып кен екі жақ оборот. Ошол топталған оборот деле жанагы статусқа чыгарып кетесиздер. Түшүнүңүздөр? Бұл жерде күйіп кетпейді екен, башка компанияға окшоп, айына 0-ға түшүп калбайт экен. Айына мынча сомдук бал жап дебейт экен. Сиздер секинден бирден кылып кете берсеңиздер деле, барып топтолуп ошол оборот болот экен. Мынаны караңыздар. Ал трапканы коюңуздар. Гринлифке катталып иш башташ үчүн неме кылганымды айттым, Неге тандagaным, Кандай критерияларга жооп бергенин айттым. Эми Гринлифте не үчүн биз швейцарский, итальянский деп айтып атабыз, Үч заводу бар, үч заводу. Үч заводунда Үч заводунда 6 менмин деген страналар өзүнүн продукцияларын заказ бердип деп чыгартат экен. Бу жерден Италия өзүнүн брендин чыгарат экен. Италия. Франция чыгарат экен. Швейцария чыгарат экен. Япония чыгарат экен. Германия чыгарат экен. Караңыздар. Кандай мамлекеттер, Германский десе не дейбиз биз? О, дейбиз, Японский десечи? О, дейбиз, да. Вот именно Япониянын бренди производится на заводе Greenleaf. Эгерде текшерип, ушулардын качествосуна, ишеним билдирбесе, Япония заказ берет беле? Жок. Заказ бербейт эле. А эмне үчүн булардын заводунан чыгарып атат? Потому что булардын өздөрүнүн заводу жок болгон үчүн булардан чыгарат. Көпчүлүк брендовый, кийимдер, аксессуарлар Кытайлардын заводунан чыгат, билесиңерби? Билесиңерби? То же самое. Компания Oriflame, это шведская компания. Швециянын компаниясы. Бирок өзүнүн бижутерияларын, аксессуарларын Кытайдан чыгарат. Made in China деп Кытайдан чыгып келет. Өзүнүн бир заводу Кытайга курган. Неге? Сырье достать оңой экен. Экинчиден рабочая сила дешевая экен. Башка жакка караганда. Ошон үчүн Adidas это бренд Китая? Нет. Это американский бренд. Но этикеткасын карасаң эмне? Made in China. Кытайдан завод. Puma тоже. Мен iPhone. Да. Это что? Каяктын бренди? Америка, но Made in China. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн неге булар каяктан бул итальянскийди айтып атат, каяктан германскийди айтып атат деп эле. Магазинге кирсеңиздер, могу окусаңыздар, мисалы, Нирлич деген чайлар турат, баттар турат, это Германия. Карич, Картли дегендер турат, это Япония. Түшүнүңүздөрбү? Сиалюкс дегендер демойду, стартовый набор алып. Это Швейцария. Это люксовая косметика. Түшүнүңүздөрбү? Dior, Chanel дегендер деле какой-то бир заводко заказ берилип чыгарылат. Мына ошондой эле нерсе. Эми ушул заводдун карамагында ушунча бренд өндүрүлүп чыгарылгандагы, жана мен айткандай 16-жылга чейин Кытайдын ичинде эле сатылып жүргөн. 2016 жылы мировой рынокто охват кылыш үчүн анан кийин булар MLM'ди кошкон системага. Потому что через людей реклама кылыш эффективныйраак. Эгерде бизге, жакшы айтып бергенибиз үчүн акча төлөйм десе, биз кантип айтабыз? Сайдыл айтабыз. От души айтабыз. Если миллион төлөйм десечи? Түшүнүңүздөрбү? Вот именно. Эгерде чоңураак төлөйм, көбүрөөк төлөйм десе, биз дагы еще больше время уделять деп айтабыз. Биз берилип алып иштейбиз. Ошон үчүн булар маркетингди иштеп чыгышкан. Маркетингди иштеп чыкканда маркетологдорго задача берилгенде айткан. Маркетингден түшкөн акчанын 95% кайра эле партнерлорго кайтарылсын, реклама кылып аткандарга. Маркетингден акчага мен не заинтересованмын. Менин интересим
мо продукциялар чыгып атат го күндө заводдон 80 тонна производстводан күнүнө 80 тонна продукция чыгат. Ушул продукциянын продажасында дейт количестводан деле тыйындан койгондо деле биле атасыздар канча калып атат. Күнүнө 80 тонна продукциядан. Вот булардын интересинде только продукцияны сатыш, а маркетингдин акчасын партнерлорго бөлүп берип атат. Эгерде маркетинг позволять этпесе туугандар, мондой миллионный чектерге 6 айда чыгып кетиш это очень сложно. Это очень сложно. Потому что маркетингте кээ бирки компания 50 на 50 иштейт. 30 на 70 иштейт да, а бул жерде аж 90-95% кайтарып атпайбы бизге. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн партнерлор эмнеге көп алып атышат? Партнерлорго себеби маркетингдин акчаларын эле кайра кайтарып компания өзүнө алып калып аткан жок. Кимдин мына жүргүзгөн оборотуна карата жараша кылып туруп эле кайра кайтарып берип коюп атат. Но ошол келген адамдардын бардыгы эч бизнесмен болуп кетпесе дагы эмне болуп калып атат? Потребитель. Потребитель. А бу жерде одноразовый потребитель эмес да. Вечный потребитель. Вечный потребитель. Бу жерден сиз катталдыңызбы? Кыргызстанга барсаңыз деле номериңиз барбы? Грилевдин магазин көрдүңүз, кирип алып кете бересиз. Тоже оборотко эсептелип кете берет. Түшүнүңүзбү? И это вечно у вас, потому что сизде вечно самый пасташотка түгөнөт, сиз кайрадан дагы жаңы сатып аласыз. Вот ошондой умно кылышкан да булар. Вот ошол менен 16-жылы сетевой кошулгандагы жанындагы биринчи Монголия, наркы берки мамлекеттерге чыгып, анан 19-жылы Россияга келген. Караңылар. Эми элдин баары жазылып бүтүптүр да, мен элдин аркасында калдым дегендер барбы? Ким бар? Ошондой. Ой, көкесиңер го.